Алла Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр, алкыштар болгон болсун. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип, өмүр берип, ыйман берип, анан элестетиңиз, ошонун ичинен ушундай бир бейиштин тилкесиндей болгон жерди бизге насип кылганына Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр, жакшылыктар болгон болсун. Өткөндө ошол жаратылышты сейилдеп чыгып отуруп, ушундай бир ой келди да. Демек, тууган жердеги, бул мекенибиздеги табият, дем алуу бул канча деген жүрөк ооруларына, руханий ооруларга шыпа. Албетте кадырын билген адам үчүн. Четте адам мигрант болуп, четте адам илим окуп, билим окуп, сыртта жүргөндө өлкөнүн, мекендин кадыры ушунчалык көзгө билинет. Ушул бир тал карагайына, бир тал ушундай бир ак кайыңына ушундай бир зарыл болосуз да. Ошого биз көптөн көп Кудайга шүгүр келтиришибиз керек. Ушундай бейиштин жеринде тилкенде Кудай Таалам бизге өмүр сүрдүрүүгө бир мүмкүнчүлүк берип аткан себептен. Алла Таалага мактоолорду айткандан кийин бул ааламга мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун, туура кулк мүнөздүн, адеп ахлактын, изги мындай жакшылыгын көрсөтүп баяндап берген Алла Тааланын эң сүйүктүү элчиси пайгамбары Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга жакшылыктар болгон болсун. Сабакка кириштен алдын билебиз, баарыбыз эле билип калдык. Шейх бул кишинин автордун Абдулла Сиражуддин аль-Хусайни пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам неберелеринин тукумунан тараган. Демек пайгамбарыбыздын каны бар адамдар да бул кишилер. Ошол кишинин атасы Мухаммед Нажиб дейт. Менин суранычым ошол китеп окуудан пайдалансаңыздар, атама Фатиха окуп дуа кылып койсоңуздар деген эле. Анан чубак устазыбызды кошуп кетсек иншалла башка маркумдарды. Амин. Бизинчи маселе, бүгүн биз 13-чү хадиске келдик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-хадису салис ашар. 40 хадис бар. Ошол 40 хадистен ичинен бүгүн 13-чү хадис кайсыл сөз кезеги, сөз оруну кайсыл нерседе болмокчу десе, кыямат күндөгү Кудай Тааланын сыйына, Кудай Тааланын берген берешендигине, жоомарттыгына, жакшылыгына татыктуу болгон адамдар кимдер? Мына ошол туурасында окулунат бүгүнкү хадис буюрса. Бул дүйнөдө дагы, анан акыретте дагы өзгөчө кыяматта ушундай акыйкат баяндалат. Аллахым ыраазы болсун Ашла мырзаным. Кыяматта күн чак төбөгө келип, адамдын мээси кайнап, ар бир адам терге чөмүлүп, кыйын бир абалга дуушар болот. Анан аалымдарыбыз айтат, хадистердин маанисинде ушундай келет, ар бир адам бул жалган дүйнөдө жашаган, баскан изине жараша, кечирген өмүрүнө жараша ошончолук терге чөмүлөт дейт. Кээ бир адамдар бутуна чейин, тизесине, Кудай сактасын, кээ бир адамдар ушундай өзүнөн чыккан терге чөмүлүп кетет дейт да. Эми жаман айтпай жакшы жок, биз азыр жаман нерсени айтпай эле туралы. Азыркы убакытта биз позитив нерселерге көбүрөөк муктажбыз. Өзгөчө могул дүйнөлүк болуп аткан олку-солку жаңылыктардан кийин, могул тааж илдетинен биринчи, экинчи толкундан кийин биз көбү нерсе адамдардын жүрөгүн сүйүнүчкө, жакшы бир позитивке тартуулоого муктажбыз. Ошол себептен көп айтабыз, массалык маалымат каражаттары алардын мойнундагы эң чоң милдет, алар билинбеген эл өкүлдөрү. Бир адам мисалы бир YouTube баракчасына жөн эле жаңылыкты чыгарышы мүмкүн, бирок ошол адам чыгарган жаңылыгына Кудайдын астында эсап кысап берет. Туура жакшы жаңылыкты чыгарса, жаман жаңылыкты эмес. Мына элибиз өнүгүп атат, өзүбүздүн өндүрүштөн автоунаалар чыгып атат. Ушундай жумуштарга орун берилип атат. Ушундай табияттын тазалыгына ушундай иш илгерилер жүрүп атат деген сыяктуу жакшы бир маалыматтарды чыгарса, өзү билбеген абалда коомдогу эң кайрымдуу инсан болуп эсептелет ошол адамдар. Ошол эле журналисттердин кулагына күмүш сырга болсун, жакшы жаңылыктарды издеп чыгарса, Кудайым алардын жашоосуна берекетин берет. Аллах Таала эмнеге инсанга эки көз берди? Оң көз менен жакшы жакты көрсүн, сол көз менен жаман нерсени көрсүн, бирок аны айтыш үчүн эмес, жайылтыш үчүн эмес, жаман нерсени көрүп, пайда алып, үлгү алып, ошол нерсени мен кылбашым керек деп үлгү алыш үчүн сол көздү берген. Демек, жапа турмак биз элибизге жакшы нерсени сунуштай турган болсок, Кудайым буйрса баардыгы ордуна келет, баардыгы жакшы болот. Ана инда занни абди би дейт Алла Таала. Хадис кутси. Бул жөнөкөй хадистен даражасы жогору, Алла тоодой бийик. Анткени сөзү Алла Тааланыкы мааниси. Сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип атат да. Адам мен туурасында пенде баласы кандай күмөндө, ойдо болсо, мен ага ошондой тагдыр беремин дейт. Жакшыны сүйлөй берели, Кудай Таалам берекесин берет. Анан жаман деле ырбатып, ар кайсы эле жүрөктүн ишин алган кабарды алдагы анан такталбаган маалыматтар, чын төгүнү барбы жокпу чыгара берсек,
элдин астында чоң күнөөкөр болуп калабыз да жалпы. Мына Туркияда могу Европа жагы болуп кетет да, азыркы могу Стамбул. Биз жана международный аэропортто ошол жака түшүп анан кетип атпайбыз көбүнчө. Ошол жерде Европага мындай жакын болгон себептен бир көпүрө бар дагы деңиздин ортосунда. Анан ал көпүрөдөн сүйүү көпүрөсү деп аталып калган экен. Мындай бир сүйгөнүнө жетпей калган, арзуусун өтөөсүнөн чыкпай калган адамдар өзүн таштай берет экен. Анан массалык маалымат каражаттары гезитте, журналда, соц тармактарда чыгара берип, бөлүшө берип, ошол жылдын эсебинен алганда аябай өзүн жарга такап, суудан суец кылып өлтүргөндөрдүн саны көбөйүп кеткен экен. Анан карасаңыздар, бул маселе кандай чечилген? Ошол жердин жергиликтүү аксакалдары жакшы мындай баам парасаты бийик, укурукту алыска койгон, элдин келечегин, улуттук идеологияны ойлогон, улуту үчүн, мусулманчылык үчүн күйгөн аксакалдар биригип, жакшы имандуу жаштар менен кеңешип, массалык маалымат каражаттарынан жергиликтүү жердеги сураныш жасашкан. Ушул нерсени бир аз убакытка реклама кылбай тургула. Мейли бирин экин өлүм болот, биз ошол даават ишин, дин ишин жакшы ошол жакшынакай карыялык насаатыбызды айталы, аалымдар ак сөзүн айтсын, бир аз убакыт тынчып тургула, күтүп тургула, анан результат натыйжасын көрөлү. Натыйжада баягы 80-90 адам өлүп атса, жанагы нерсе пропаганда кылып, массалык маалымат каражаттарынан чыкпаган себептен 1-2 адам азайган да. Анткени массалык маалыматка чыкканда адамдын подсознание деп коет, аң сезими бар, окуган нерсе фильтр бүт көз, кулак аркылуу булар подсознание аң сезимге кетет дагы. Демек окуп аткан адамдын аң сезиминде эгер эртең кыйынчылык келсе, ушундай кылып дүйнөнүн кыйынчылыгынан арылса болот экен го. Мына адамдар кылган турбайбы? Бул уруксат экен деген түшүнүк калыптанып калат. Ошон үчүн эми ал кыяматтагы терди айтып эч кимди кыжаалатка салбайлы, болгону бул жашоону кадырлап туура өмүр сүрөлү деген гана маселе. 13-cü hadis ошол юбаййину фихи набий саллаллаху алейхи ва саллям, Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндап жатат. Баян деген эмне? Араб тилинен кыргыз тилине кирген сөз филология илими боюнча. Баян деген бана ябину баянан ау байнунатан дейт. Мисалы азыр могу кайнак суу келди да, кыргыздын тарыхында нарк маселебизде, жалпы Кыргызстанда өмүр сүрүп аткан адамдарда башка улут өкүлдөрү капа болуп калбасын да. Бээни, жанагындай эчкини, айтор мал жаныбарын саап атканда, ошол челеке жанагы сүт коюла турган нерсеге таза сүт желимден сыздырылып түшсө, ошону баян деп коет негизи. Таптаза калпылап алынган сүт деген сөз. Таза сүт. Демек баян деген сөз даватта да айтылат го. Азыр шам намаздайын баян болот, таксырлар угуп эки дүйнөнүн бактылууна катышып кеткиле дейбиз, туурабы? Ошондо баяндын түпкү мааниси ачык акыйкат, ачык сөз, айкын сөз деген сөз. Демек бул 13-cü хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге баяндап, түшүндүрүп, ийне жүйүнө чейин көрсөтүп берип атат. Эмнени? Ас-сифати лати таджалу сахибаха фи зиллиллахи таала. Кыяматта күн шашке бою келип, адамдын мээси кайнаган учурда кайсы адамдар Кудай Тааланын түзүп берген сыйында, көлөкөсүндө жыргап, мындай куунак жакшы өмүр кечирет. Мына ошондой сыпаттарды бизге азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берет. Ушул сыпаттар, мүнөздөр, амалдар бар. Ким ушул сыпаттын, мүнөздүн ээлери болсо, ушул жакшылык, кайрымдуулук иштерин кылса, кыяматта Алла Таала түзүп берген, жаратып берген жакшылык сыйдын көлөкөсүндө болот деген сөз. Элестетсеңиз, азыр мисалы бүгүн күн ысып калды. Кандай адамдар кыйналып кетти? Давлениясы бар адамдар, жүрөгү ооруган адамдар көлөкөздеп аябай кыйналып калышты. Бул дүйнөнүн кыска гана мөөнөттө созулган ысыкчылыгында ушунча жаныбыз кыйналса, акыреттеги ысыктык кандай болот? Ошон үчүн мына араб өлкөлөрүндө бул эми араб кулдук эмес, ар бир жерин биз айтабыз, беш кол тең эмес. Алардын жакшы жагы бар, алардын жаман жагы бар, биздин жакшы жагыбыз бар. Болгон ар биринин өзүндө жаман жагы көрүнө бербейт да. Эми алар дагы жакшы сөздөрдүн бири айтат, эмнеге аял заты жоолук салынат деп, аларды атеисттер көбөйүп атат да азыр. Америка башка тараптан атеисттерди киргизип. Эмнеге аял киши жоолук салыныш керек? Бул өнүккөн заманда жоолуктун зарылдыгы барбы дегенде, ушундай бир карапайым жооп бар, көп жакшы жооп бар, бирок карапайым жооптордун бири, эгер бул дүйнөнүн ысыкчылыгынан качып жоолук салынмаса, акыреттин ысыкчылыгы кандай болот деген маселе бар да. Анан экинчиден медициналык жактан тастыкталган аял киши канчалык жоолук салынган сайын, туура үрп адатты жанагындай кара түс салынып албай, биздин өзүбүздүн жакшы нарк насыл каада салтыбыз бар го. Ошого айкалыштырып кийине турган болсо, эркек адамдын көзүндө биоток деп коет, жаман терс энергиялар бар. Адамдын ошо аял кишинин жылаңач денесине адамдын көзү түшкөн сайын, жак көздөр түшкөн сайын, ошончолук денеде клеткаларга таасир этип рак оорусуна чалдыга баштайт.
Демек, Аллах Таалам хиджабты аял затына буйрганда, бул биринчиден акылга салбайбыз. Медициналык пайдасын билсек анан салынабыз деген маселе жок. Аллах Таала айт деген үчүн Куранда 2 жерде сагын деген үчүн чоң буйрук. Бул диндеги парыз намаз сыяктуу. Ошол себептен анан астында кошумча пайдасы аял затынын өзүнүн арулугун, өзүнүн бир айкөлдүгүн, өзүнүн назиктигин, сулуулугун, анан ошол учурда өзүнүн ден соолугуна көрүлгөн камкордук деген сөз. Демек, азыр айтыла турган нерсе 7 түрлүү амал бар. Ошол 7 түрлүү амалды касиеттүү ишти аткаргандар кыяматта иншалла Аллах Тааланын бизге түзүп берген көлөкөсүндө жакшылыгында болот деген сөз. Кудайымдын коногу болуп эсептелет деген сөз да, карапайым тил менен айтканда. Hazreti Abu Hurayra, Аллах Таала ал кишиден разы болсун, мындай дейт: мен Аллах Тааланын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын төмөнкү куттуу сөзүн, хадисин укканмын дейт. Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи. Номер бар экен, 641 аттуу Мерседес номери. Эгер машинасын алып койсо жакшы болот эле, чыгат элек деп суранып атышыптыр, Демек, биз өзүбүздүн адептүүлүгүбүздү, иреттүүлүгүбүздү, жок эми ал кишинин карашында эле кажети жок, ал киши эми шашып намазга шашып кеткен чыгар. Жакшы күмөндө болуш керек, бирок биз өзүбүздүн адептүүлүгүбүздү, мусулманчылыгыбызды биз ошол мечитке кирүүдөн баштап тизишибиз керек да. Жапониядагы мусулмандар айтат, шунчалык алардын мусулманчылыгынын арулугун мечитке машинасын койгондугунан унасын. Анан бут кийимди тизип адеп менен киргендигинен дейт. Буга иншалла көңүл бурушубуз керек. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төмөнкү куттуу хадисин сөзүн укканмын дейт. Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху. 7 түрлүү адам дейт, 7 түрлүү адам. Бу 7 деген санда көп сырлар камтылган. Эми 7 деген өзү үчүн эмес. Ошол 7-нин ичинде көп касиеттүү нерселер камтылган үчүн. Баягы мектепте окутулган Манас атабыздын 7 осуяты дегендей эле да. 7-нин бири кызык деп коет, мисалы Кыргызда. Ошол 7 түрлүү адамдар кыямат күнү шундай мээни какшатып, адамды мээсин кыйнап кое турганда катуу аптап, ысыкта, ушундай ысыкта, эч бир көлөкө сая болбогон учурда Алла Тааланын сыйында, Аллах жараткан көлөкөдө 7 түрлүү адам Кудайдын сыйы болот, коногу болот дейт. Ошондой көлөкөдө эс алышат деп атат. 7 түрлүү адам. Анан арабча ошо көлөкө дегенди, же казак туугандарыбыз айткандай көлөңкө деп коет. Көлөкө бул араб тилинде зил деп атат. Ушуга бир аз токтойбуз эми азыр биз. Түз хадисти которгондо Алла Тааланын көлөкөсүндө деген сыяктуу которулуп калат. Анан кээ бир адамдар бул акыйда маселеси козголот да азыр. Кандай Кудай Тааланын көлөкөсү барбы? Көлөкөсү барса ал бизге окшош турбайбы? Кандай болуп калды? Жок. Бул жерде хадисте көлөкө деп, бул риваятта. Риваят деген ушул бизге келген жол хадис. Ушул жолдо илля зиллуху, Кудай Тааланын көлөкөсү дегени менен бөлөк бир риваятка баш баксак, ал жерде ачыктап берет, зиллу аршихи деп келет. Кудайым жараткан арштын көлөкөсүндө болот дейт. Демек, мындан чыкты, акыйда илими деген эмне? Муну жакшылап билип алышыбыз керек. Кенен отуруп шашпай, акыйда деген мындай карапайым жалпак тил менен айтканда, о жараткан Алла, сен эч бир затка окшобойсуң, сага эч бир зат окшобойт, сен эч нерсеге муктаж эмессиң, сен жаратуучусуң, биз жаралган пендебиз. Болду, ушул акыйда. Жаратуучу зат менен жаралган затты айырмалап билүү, Алла Тааланы пендеге окшогон таандык мүнөз менен сыпаттоо, мына ушул акыйда илими, бир сөз менен айтканда. Демек, мындан чыкты, Алланын көлөкөсү болбойт. Анткени көлөкө мындай. Биз билебиз да, биология илими бар, физика илими бар, химия илими бар. Кимдин көлөкөсү болот? Күндүн таасири күчтүү болгон нерсенин көлөкөсү болот. Алланын көлөкөсү болот деген сөз, Кудайым сактасын, түз мааниде калпыз туура эмес түшүнүп алса, тайкы. Күн Кудайдын үстүндө болуп, Кудайга күн таасир этип, бул таасир этилген муктаж зат деген сөз чыгып калат. Анан жана мазхаб карманбагандык, Кудайды аршка отургузуп, асманга отургузуп койгондук түшүнүк каяктан чыгат? Ошого окшош хадистерди бири-бирине жамап, бизде апаларыбыз билесиздерби, өткөндө Супарага барганда көрдүм да, жанагы агайдыкын. Бүт кыргыздын эски эмелерин топтоп коюптур, жалпы ата бабалардыкын. Курак куруп, жана көшөгөлөрдү жасайт го. Бул да хадис ошол сыяктуу, көшөгө окшош сыяктуу. Бир эле жерин алып туруп, аны менен көшөгө тигилбейт. Төшөк болбойт, кездеме болбойт. Курама курак болуп, минтип, куралып келип анан бир бейине сүрөт чыгат. Хадис да ошондой. Бир хадисти алып өкүм бычылбайт. Бир хадис бар, эки хадис бар, үчүнчү хадис бар, төртүнчү хадис бар. Бириктирип, кимиси биринчи айтылды, кимиси жалпы айтылды, кимиси муну чечмелеп атат. Мисалы, бул хадисти экинчи риваят чечмелеп келди го, арштын көлөкөсүндө деп.
Кудайдын эмес, арштын көлөкөсүндө. Эмне үчүн? Кур'ан-ы Каримде лейса камислихи шей. Алла Таалага эч нерсе окшобойт, Алла Таала да эч бир нерсеге окшобойт. Анткени ал жаратуучу Алла Таала. Окшоштук мүмкүн эмес. Акылга дагы сыйбайт, шариятка эмес. Алхамдулиллахи роббил аламин. Жаратуучу Алла Таала. Ал жаратуучу, биз жаралганбыз. Аллаху ганиюн анил аламин. Аллах Таала аршка дагы, асманга дагы, жерге эч бир нерсеге, биздин ибадатыбызга дагы муктаж эмес. Көрдүңүзбү? Демек, маселе биринчи тактап ала турган акыйдага тиешелүү маселе. Бул жердеги көлөкө деген арштын көлөкөсү. Илим ээлери ушинтип түшүндүрүшкөн. Жана кээ бир алымдар айтат, арштын көлөкөсү же болбосо Кудай Таалам пенделери үчүн жаратып берген көлөкө. Жайыл дастаркон деген сыяктуу. Бизде мисалы, машаалла, Ошко, Жалалабадка, Баткенге барып калсаң, сөөрү деген жакшы түшүнүк бар. Сөөрү. Азыр Кудайга шүгүр, нарын ысык көлдө да пайда болуш. Кандай сонун? Тегерегин жаап, ушундай бир үй бүлөсү менен отуруп, ошол сыяктуу Кудай Таалам пенделерге сөөрү сыяктуу жасап берет, жайыл дастаркон деген сөз. 7 түрлүү адам үчүн. Адамдар кыйналып, каяка барабыз деп терге чөмүлүп, ушундай бир кыйын абалда, кыйын жагдайга жолукканда, Кудай Таалам 7 сыпаттын ээлерине, 7 амалдардын ээлерине жекече сыйын жакшылыгын көрсөтүп атат. Кеттик, алардын биринчиси ким? Эң көч башында. Бул тартипте чоң сыр бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй инсан эмес. Ал вахий деген ыйык кабар. Алладан кабар алып ошого таянып сүйлөйт. Ар бир сөзү чын сөз. Жалгандын чымыны дагы жок. Ошондо биринчи азыр ал-имамул адил, адилеттүү падыша, адилеттүү ажо деп биринчи ошондон баштап атат. Демек, биринчи адилеттүү падыша, адилеттүү жетекчи, адилеттүү айыл башчысы, азыр айтабыз, түшүндүрүп муну. Эмне үчүн ушул башчыдан биринчи баштап атат десе, бул тартип бекеринен айтылып калган жок. Мунун өзүнүн пайдасы бар. Алымдар чечмелейт муну. Анткени падышанын, ажонун, президенттин, жобосу азыр айтабыз, мектеп директоруна, жобосу үй бүлөнүн башчысы, ал дагы башчы да. Булардын ар биринин жакшылыгы, мамлекет башчысынын, ажонун, президенттин жакшылыгы жеке өзүнө эмес, жалпы элине пайдасы тиет дейт. Кудай сактасын, зулумдук, жамандык кылса, анын дагы жамандыгы жеке керт башына эмес, жалпы элине кесепети тийип калат дейт. Мунун пайдасы жалпы масштабтуу түрдө чоң болгондугу үчүн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи адилеттүү падышадан баштап атат. Анткени мунун пайдасы жалпы элге тиет. Адилеттүү дегенде кандай нерсени түшүнөбүз биз? Адилеттүү дегенде жана биздин адабий китепте, манас эпостарында келгенде, кара кылды какчарган, ошол акыйкат сөздөн кайтпаган, тайманбаган, элинин эртеңки келечегин ойлогон. Эртең келечегин ойлогон. Биринчи кезекте бул падыша. Бирок бизде социология илими өзү мусулмандардан чыккан. Өтө зарыл илимдердин бири. Социология илими боюнча карапайым калк, мону мисалы сары кагазды биз карапайым калк, калың журт деп элестетсек, калың журт өзүнө карабай, өзүн оңдобой, оңолууну жок дегенде жүрөк менен каалабай туруп, бир тарапка айып тага берсе, бул дагы болбойт анда. Адам өнүгүү үчүн, Кудай Таалам жакшы көрүү үчүн жапатырмак эки тараптан көрүлө турган чара бул. Хадис бар: "Кама такуну ювалла алейкум." Силер кандай болсоңор, падышаңар ошондой болот дейт. Силер алдамчы болсоңор, залым болсоңор, анткени бул ошол жердин каймагынан сүрүлүп чыгат да, ал башка жерден асмандан лап этип түшүп калбайт да. Демек, биз сын айтуудан, башка акыл үйрөтүүдөн алдын өзүбүздү жакшылап карап коюш керек. Мен кандай ошол ажонун астында итаат кылып аткан кандай өлкөнүн жараны болуп атам деген маселе бар. Мен өзүм жалган айткан жокмунбу? Бир сокур тыйын үчүн иманымды, ынсабымды сатып аткан жокмунбу? Элим үчүн, жерим үчүн, мекеним үчүн күйүп атамбы? Бул мусулманчылык парзымды аткарып атамбы? Чыңгыз атабыз айткандай, күн сайын адам болууга тырышып атамбы? Гоголь айткан экен, орустун жазуучусу. Адамдар Марска чыгышы мүмкүн, асманга чыгышы мүмкүн, бирок эң кыйыны, эң зарылы жер үстүндө адам катары басып жүрүүнү үйрөнүш керек дейт. Ошондой мусулманчылык милдетибиз так аткарып атабызбы, жок, ошо маселе. Анан ал падыша дагы өз кезегинде элинин камын ойлош керек. Элинин камын ойлогон падышаны Кудайым өзү сактап коет, ушуну унутпаш керек. Бийлик өкүлдөрү башкалары бул аларды үчүн күйүп аткан сөз да. Кайсыл эл башчысы эл мүддөсүн аткарып аткан жоопкерчилигин алган адам, анын ичинде үй бүлө башчысы да кирет. Канчалык эли үчүн күйсө, Кудайым аброюн, кадыр баркын ошондой сактап коет. Коркпош керек. Анча-мынча сөз айта берет, бирок эл үчүн иштей бериш керек болот. Биринчи. Анан өлкө башчысы деп эле түшүнөбүзбү? Бул биринчини. Ал-имамул адил дегенде жок. Өлкө башчысынан баштап мектеп директоруна чейин бардын камтып алат. Акимдер, областтын жанында губернаторлору, мектептин директору, акыркы өкүл бул үй бүлө башчысы, сиз менен биз эркек адам болобуз.
Бул падышага эле айтылган турбайбы? Ал адилеттүү болсо болду, мен жүрө берейин. Жок. Сиз дагы өзүңүздүн үй бүлөңүздүн башчысысыз. Сиздин да үй бүлөлүк деңгээлде сизге башчылык милдет мойнуңузга аркаланган, тапшырылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахих достоверный ишенимдүү хадисте айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятиhi." Ар бириңиздердин мойнуңузда жоопкерчилик бар, ошол жоопкерчиликтен бул дүйнөдө акыретте сураларсыңар дейт. Биз дагы үй бүлөбүз үчүн башчыбыз. Менин жубайым бар, мисалы 2 кызым бар, 7 айдагы ымыркай уулум бар. Демек ошолордун тарбиясына кандай ата болдуң? Кыздарыңдын мектепте жетишүүсүнө тарбия берип атасыңбы, жокпу? Өлкөсүн сүйдүрүп атасыңбы? Адамдарды ынтымак ыктай турган тарбия берип атасыңбы? Күн сайын мээрим берип атасызбы? Бала психология илиминде ата, биз азыр аталарды айтып атабыз да, эркек адамдар бул жерге келип аткан. Ата-эне ошонун ичинде ата жок дегенде, күн 24 сааттын ичинде минимум, азыр муну илим изилдеп чыкты, 1 саат балага көңүл буруш керек. Жок дегенде. Эртеден кечке койчу болуп иштей турган болсо дагы, баласына 1 саат көңүл буруп, эң жакшы көңүл бурганда 5 мүнөт, 10 мүнөт баласын кучагына кысыш керек. Муну азыркы илим болдор изилдеп чыкты, исламдан чыккан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол мухажир ансар деп коет, бири-бирин кучакташып бир тууган кылдыруу. Атанын жүрөгүндөгү сезим сөз менен эмес, көкүрөктөн көкүрөккө балага өтүш үчүн. Ошентип күн сайын биз балага мээрим берип кучактап чоңойтсок, иншалла, эртең ал бала зөөкүр бала болбойт, анткени убагында жетишти мээримди алган. Ал өлкөсүн сатпайт, Кудайым буйрса. Анын ыйманы салмактуу, күчтүү болот. Демек, мамлекет башчысынан үй бүлө башчысына чейин айтылган маселе ал-имамул адил, адилеттүү деген сөз. Анан хадис илими бар. Хадис илиминде адилеттүүлүк, адил деп коет, эмнени түшүнөбүз деген маселе. Адилеттүүлүктү аныктама бериш керек да. Канткенде бул адил болот. Айтат, адил деген бул бир сыфат, мүнөз дейт. Тахмилу сахибаха ала мулазамати тaqwa wal muru'a. Адил деп коет. Адил деген сөзү 2 мүнөз болсо, ошону биз адилеттүү деп айта алабыз дейт өзгөчө. Биринчиси, бул бир мүнөз ошол ээсин түртөт дейт, ээсин баштайт кандай жолго? Ала мулазамати тaqwa болушка. Анан бир нерсе бар. Жалпы мисалы, азыр жогорку жактар кала берсин, мен үй бүлөнүн башчысы эркек адамга айтайын, андан сиз жогору жагын өзүңүз түшүнүп алыңыз. Үй бүлөнүн ишин алып кетиш үчүн биз кээде анын намаз окуусун, сакал коюусун, башкасын талап кылып туруп алабыз. Жок, ал өлкөнүн ишин жакшынакай алып кетсе бизге ошол жетиштүү. Бирок анын ыйманы, намазы болсо жакшы, бирок анын ал Кудайга өзү жооп берет. Бирок ал өлкө башчысы катары, үй бүлө башчысы катары, башка катары ошо эли үчүн, жери үчүн күйүп, адилеттүү иштеп берсе, бизге эсеп ошол керек. Анан бирөө эртеден кечке намаздан, саждадан башын көтөрбөй, бирок элинин ырайымын ойноп койбосо, же элинин элтеңки келечегин түзүп бербесе, ал намазынан бизге пайда жок. Ал намаз, же сиздин намазыңыз ал Кудай менен пенденин ортосундагы маселе ал. Ал милдет, ал парыз. Мисалы, ачыктап айтайын. Менин ата-энем бар, дыйкандар. Дыйкан ошол ата-энемди урматташ, бул менин парыз, туурабы? Мусулманчылыкта дагы, жеке атуулуктагы парыз, милдет. Мен ушул милдетти бетиме кармайымбы, же кармай албайм? Ата-энең жаманбы, жакшыбы, динден чыгып кетсе да Кудай сактасын, аны сыйлаш милдет, ал милдеттүү укук ал. Бирок эл катары, бала катары ага мен жакшылык ишимди кылышым керек. Маселе ошондо. Биз ошон үчүн биринчи кезекте иманын намазын, аны менен кошо элдин камын ойлогон нерсени сурашыбыз керек. Имамул адил ошондой. Айтат, адилеттүү падышанын кыяматтагы орду Алла Таала жараткан периштелерден дагы даражасы бийик болот дейт. Адилеттүү мектеп директору, адилеттүү үй бүлө башчысы, ата шунчалык адилеттүү өкүм сүрсө, адилеттүүнүн жана аныктамасын айтып атабыз. Ошол ушундай мүнөз тахмилу сахиба ала мулазамати тaqwa. Ал адам таква болуш керек, экинчиси ал адамгерчилик болуш керек. Көп нерсе адамгерчиликке дагы барып такылат. Кимдин адамгерчилиги жайында болсо, Кудайдан коркуп эсептешип иш кылса, биз ошол адамды адилеттүү деп айта алабыз. Демек, биринчи маселе ал-имамул адил, адилеттүү падыша дейт. Адилеттүү мектеп директору, адилеттүү үй башчысы дейт. Жана айттым, мисалы мен 2 уулум, 2 кызым, 1 уулум бар. 2 кыздайын уул көрдүм деп кыздарымды таштап, жекирип, балдарымды тартып алсам, мен адилетсиз болом. Баарына бирдей аталык сезимди, бирдей сезим бериш керек. Жакын башка нерсе болбош керек. Арстанбек, Буйлаш, башка кыйын чыган акындар айткан го. Туугандуу бийде иман жок, имандуу бийде тууган жок деп. Сахабалардын убагында Масруқун эл-Қади деген улуу адам болгон. Элестетиңиз, өзү табиин деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрбөй калган, бирок сахабаларды көргөн. Табиин болгон, бирок илимдүү адам болгон, сахабалардын доорунда сахабаларга өкүм чыгарып берген сот болгон. 30 жыл сот болгон.
30 жыл токтобой соттойн суранып жумушун таштап качып кеткен тоого. Издеп таап келип кайра жумушуна отургузуп койгон да. Жана Индонезиянын жана өнүккөн өлкөлөрдүн башчыларына окшоп качып кеткен өзүлөр алып келип коюп койгон дейт да. Ошондой экен да. Жоопкерчилик да, бул жоопкерчилик бул. Мисалы мен атамын да, мен өзүмдү айта берейинчи эми. Бул ата деген сыймык эмес, бул жоопкерчилик. Ошо балдарга болгон жоопкерчилик. Анан жана Масрукунул Коди деген 30 жыл казы болуп адамдар сураган экен. Достор эми чай ичип отуруп калат да. Акырын отуруп эми элге айта албайсыз. Бизге досторуңузга айтып коюңуз. Кейфе ваджаттал кодо. Бул сот ишин 30 жыл башкардыңыз. Тем более сахабаларга өкүм чыгарып, кандай таптыңыз? Сот процесс кандай экен дегенде, билесиңби дейт. Адилеттүү сот болом деп тууганымдан бирөө калбады дейт. Адам ошол бийликке келгенде бир аз таанып болгондо биринчи эле туугандары сындырып баштайт аны. Казакта Турсунбек Кабатов деген жакшы сатира жагында бирок акыйкатты айтып, динди кошуп, жакшы метод ошол айтат. Айтат да, бирөө бутуна туруп өнүгүп, магазин ачып баштаса, биринчи эле туугандар алып банкрот кылып таштайт дейт. Ошондой бирөө бутуна туруп эмгек кылып баштаса, туугандар ошону жууп бер эми бизге бата бер деп отуруп банкротко отургузуп коет. Албай кош аларга жууп, булан бир тууганда жууп отурам деп кредитке батып, жанагы магазин жабышка туура келип калат бир жылдан. Жок, жууганды кое туралы, бул кичине бутуна туруп алсын, тууганыңыз болсоңуз жардамдашып келип, сиз акчаны берип бата берип кетиңиз да, күтпөңүз сиз. Анан бутуна туруп жумуш алсын, иш алсын, мигранттарды токтотсун, анан кийин анан шашпай жууша бересиз, иш оңунан чыкса. Демек көрдүңүзбү маселе кай жагында. Ошентип Масрукун Коди айтат, 30 жыл деп тууганымдан бирөө калбай калды дейт да. Акыйкатты айта бериш керек, Кудайдын шариятын кармап, Кудай эмне дейт деп иш кыла берсе, адамдарды тууралап кое берет. Адамдардын ыраазычылыгы үчүн мынтип ары бери оң солго кете берсе, Кудай наразы болуп калат. Ошол ыраазы болуп аткан, коштоп жүргөн адамдар эртең эле сатып кетиши мүмкүн да. Ким болбосун. Ошон үчүн этият болушубуз керек, Кудайга тууралап иш кыла беришибиз керек, Кудай өз жардам чыгарып коет. Бисмилла. Биринчи, 7 түрлүү адамдын биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү жол башчы дейт. Жалпы жол башчы деп которуп туралчы эми. Анан ары бир өзүнө тиешелүү кете берет. Экинчи маселе, ва шаббун наша'a фи ибадатиллахи азза ва жал. Аллахтын ибадатында Аллахка кулчулук кылып, Аллахтын буйруктарын, Кудайдын буйруктарын аткарып өскөн, Кудайдын буйругунда өскөн жаш бала дейт. Башка бир хадисте келет, Аллах Таала жаш бирок күнөө кылбаган жаш келечек муунду аябай жакшы көрүп сүйөт дейт. Мына бул жаш инилерибиздин кулагына күмүш сырга. Келечек муун, жаш муун эртең биздин мамлекетибиздин келечеги, жалпы дүйнөнүн азамзаттын келечеги иншалла. Биз ибадатта болсок, зынадан, кыздарга баруудан алыс болсок, пайдалуу убакытты мектепти менен өткөрсөк, университетти мыкты окусак, ата-энебизге жардам берсек, ушундай иман сабактарына келсек, өлкөнүн баалуулугунун кадырына жетсек, Аллах Таалам сизди шунчалык сүйөт, башка эч кимди сүйбөгөндөй. Муну акыйда илиминде хифз деп коет. Пенде баласында тырмактайынан күнөөдөн сактап койсо, Алланын баш байнегинде, Аллахтын сактоосунда болгон муун деп коет муну. Ошон үчүн дуа кылганда Аллахым жалпы элибиздин урпактарыны, келечек мууну жамандыктан сактап, өзүңдүн хифзиңде сактооңду чоңойткун деп дуа кылыш керек. Ошондо алар пайдалуу, жеткинчек пайдалуу өспүрүмдөр болуп чоңоет, Кудайым буйрса. Жаштайынан ибадатта чоңойгон жаш бала дейт. Жашында анын жүрөгүн иман менен сугарып койсо, ал адамдан эч ким кооптонбой, коркпой эле койсо болот. Ал элин сатпайт, жерин сатпайт, иманын сатпайт, тескерисинче эл журтуна пайда алып келет деген сөз. Устаздарыбыздын бири, мугалимдерибиздин бири. Айылга барып калган экен, айылына барып мечитте намаз окуп турса, бир 6-7 чамасындагы жаш бала келиптир. Жеткинчек бала келиптир. Анан суукта нарын жергесинде экен. Нарында суукту билесиздер, караандай суук болот. Байкуш жана жол алыс окшойт да мечиттен. Караңгыда келген экен, свет жок учурунда келиптир. Эми бир канча жыл мурда. Мурдунан чыккан нерсе суюктук катып калган экен бетинде. Бир чөнтөгү чыгып калган 6 жаштагы жаштан бала. Келип, намаз окуйт койсо, мага келип, сиз имамсызбы деди дейт. Ооба, мен имаммын. Чөнтөгүнөн 100 сомду чыгарып, 200 сомду чыгарып, жанагы имамга берип, мен ата-энеме дуа алып коюңузчу, Россияда жүрөт деп курам, акча берип атат дейт. Караңызчы, бала келип 100 сом, 200 сомду сунуштап, ата-энеме дуа тилек кылып коюңузчу, аман эсен келип алсын деп дуа кылып атат дейт. Ал байкуш ойлоп атат, демек ушул акчаны берип, ушул акчаны сөзсүз беришим керек, дуам кабыл болушунда ушул жерде мээнет кылып келип атат дейт да. Иншалла, балдарга мээримибизди унутпайлы. Балага жана биз биринчиде келгенде адилеттүү жол башчы дегенде, биз биринчи ата катары жакшы жол башчы болушубуз керек. Билесизби? Бул дүйнө убактылуу дүйнө. Кудай берген өмүрдө
жакшы ата болуп өмүр сүрүп кете берели, эрте өлүп кетсек деле Кудай Таала биздин жакшылыгыбыз себептен балдарыбызды өзүнүн коргоосуна алып коет. Балдарыбызга, үй бүлөбүзгө көбүрөөк маани бериш керек. Жора жолдоштор менен улам бир кафеден экинчи кафе, бир футболдон экинчи футбол, бир оюндан экинчи оюнга жүрө бербеш керек. Олакчы болуп, UFC көрүп, анан барып Кыргызстан курама командасы ойноп калса, аны барып андан эч ким тыйбайт, бирок ошол жакта ызы-чууну салып, патриоттуулукту көрсөтүп, үйгө келгенде телефонду чукуп жатып албаш керек дегеним да. Ар бир патриоттук туура сезим үй бүлөдөн башталыш керек. Үйгө тарбия берүүдөн башталыш керек. Дияка акча сарптап барып, өлкөңүз үчүн, командаңыз үчүн сиз жан сүрөп атасыз. А бирок келечектин, өлкөңүздүн келечеги болгон балага сиз жан сүрөбөй атасыз деген сөз да. Бул адилетсиздик болуп калат. Мына, адилеттүү жол башчы деген ушул. Сыртта баарына мээрим төгүп, үйүнө келип баласына мээрим төгө албаган адам бул адилетсиз башчы болуп калат үй бүлөсүндө. Экинчиси ошол Кудайдын жолунда, таат ибадатында чоңойгон, тарбиялуу, илимдүү, билимдүү жаш муун дейт. Бул экинчи түрдөгүсү. Демек жаштарга биз маани беришибиз керек. Жаштарга ушундай насаатыбызды айтышыбыз керек. Жапонияда азыр эми өнүгүп аткан өлкөлөрдүн бири, булар кантип ийгиликке жетти десе, мындай социология боюнча буларда жакшы мүнөз бар экен. Эми бул Жапониянын айтып атканыбыз эмне? Хадисте келген. Ал-хикмату даллатул муъмин. Даанышмандык жакшы нерсени өздөштүрүп алуу момун адамдын жоготкон олжосу. Фа айнама важадага фаху аула биха. Кимдин оозунан тапса да ошол даанышмандыкты алыш керек. Бул ошол баптан эле. Алар жашоосуна мусулманчылыкты киргизип алды. Ушул буюм жоголуп кетсе, канча күн болбосун буюмду жоготкон жеринен барып таап аласыз да. Мешитке кирип азыр коюп кетиңизчи, бут кийимиңиз жоголуп кетиши мүмкүн мисалы. Кандай болуп атат бизде? Ошого Жапонияда эмне үчүн өнүктү десе, азыр бизге могул жерге тиешелүү маселе жаш муун сөзсүз милдеттүү түрдө орто улуу муун менен сөзсүз жолугушуп турат экен. Демек, сыйлайт тарбиясын. Ата деп ата урматын ордуна коет. Эгерден сиздердин доордо кандай болгон, бизде кандай деп пикир алмашып, пикирлерди калчашып отуруп, жакшы жагын тезирээк жетет деген сөз да. Бизде азыр насихатта аяп калды да. Бирөө бир жаш улгайган адам жакшы бир жөнөкөй эле мисал, магазин сала турган болсо, жаш бирөө келип дагы ошондой бизнес жолуна түшөйүн десе, диги адам сакал агарганына карабай, жакшы кеңешин берип койбой кызганат ошондон. Ырыскы Кудайдын колунда, эч кызганбаш керек. Бирөөнүн иши жүрүшүп турса, анын жакшылыгы мага дагы тиет деген сөз. Жана Бедный папа, богатый папа деген китеп бар го. Ошол жерде бир жакшы нерсе бар, эми ал исламдан алган, бирок ошол жердин ичиндеги бир жакшы жерлердин бири ушундай, адамдар ойлойт дейт да, бир чачтарач ойлойт, чачын алган адам. Мен эт сатып алган адамга барат, касапчыга барса, 1 килограмм этти мынча болгон, анан бул кымбаттатып асман башын коюп сатып ийди этти. Анан бул келип ойлойт, мен да кымбаттатчым керек деп. Бир адам өзүнүн көмөчүнө гүл тартып, керт башын ойлоп, бааны кымбаттатып, анан чачтарачы дагы, таксиси дагы, дигини да кымбаттатып, бир адамдын өзүн ойлогондугу, өзүнчүлдүгү коомго зыянын тиет дейт. Ал ошентип ойлойт дейт да, пейилди тартпашыбыз керек экен да, жаш муунга тарбияны бериш керек. Ал үчүн тоготер сөз ушул болсун, ар бир ата күн сайын баласына көңүл буруш керек. Бизде анан спрос болуп, сот болуп кеткен үйгө. Көңүл бурганда кандай? Үй бүлөнүн тарбиясын бардыгын аялдарга артып салабыз. Келебиз только сурайбыз. Окуттуңбу, жокуттуңбу? Анан болду, өзүбүздүн ишке кирип кетебиз. Жок, андай болбойт. Эркек балдар эмнеге майдаланып кетип атат азыр? Эне менен көп болуп, атанын эркектүүлүк сыпатын албаган себептен. Биз ага көңүл бурбай атабыз, моюндайбызбы, моюндайбыз. Келип отуруп, балам кандай, жок дегенде. Сенин ден соолугуң кандай, бүгүнкү күнүң кандай, мектепте жетишүүң кандай, балам, аталык менин кандай милдет бар деп бир сурап койгондук баланын жүрөгүнө, баланын акылы мээси шунчалык күчтүү болот, атамдын астында менин ордум бар экен, мен маанилүү экенмин деп бала тырыша баштайт. 5 алып келсе деле, жетишсе деле, мешитке барып келсе деле, баары бир болуп атса, ата-энеме баары бир турбай деп бала бузукулук менен өзүн көрсөткүсү баштайт. Бул детская психология, балдар психология ушундай. Жакшы ишти кылганда ата көңүл буруп мактап койбосо, жаман бузукулук иш менен диге көрсөткүсү келет да, мактанып. Мен бармын ата, мени менен эсептеш, мага көңүл бур деген нерсени жакшы менен эмес, терс, жаман жол менен даңазалап көрсөткүсү келип калат. Ошон үчүн тырмактайынан жакшы бала болгон бул Кудайдын көлөкөсүндө болот. Жакшы бала өзү жакшы болуп калбайт, ага ата-энеси көңүл бурмайынча. Үй бүлөдө жакшы аура, ысыктык аура болмойынча. Ошон үчүн үйлөнгөндөн кийин жаманбы, жакшыбы аялыңызга сабыр кылып, балдарыңыздын тарбиясына, таалимине жакшы маани беришибиз керек экен да. Үчүнчү нерсе, Кудайдын көлөкөсүндө боло турган адамдар, Кудайым жана сыйында боло турган адамдар. Ва ражулун qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Үчүнчү сыпаттын ээси ушундай адам, анын жүрөгү мечиттерге байланган дейт. Сиздер менен биз сыяктуу мисалы. Мечитке дегенде устаздарыбыз муну түшүндүрөт. Мечиттин өзү эмес,
Эмне үчүн мечит ыйык? Ичинде намаз окулуп аткан себептен. Демек бул деген сөздүн төркүнү бар. Бул дегени намазга жүрөгү байланган момун адамдар дейт. Намазга жүрөгү байланган каяктан билебиз? Башка жерге барып калса, биринчи сураган суроосу намаздын убактылары кандай, кыбла каякта деген маселе. Таарат намаз азан айтылууда мечитке келет деген маселе. Көрдүңүзбү? Жүрөгү мечитке намазга байланган адам. Шейх Юсри деген 40 жылдан бери сабак берет. Өзү Египеттин тарыхында алдыңкы 20 адамда хирургтардын катарына кирет. Эң мыкты хирург. Анан дин алымы. Ошо киши айтат, азыркы биздин могу бузукчулук көбөйгөн, азгырык көбөйгөн заманда бузукудан, ар кандай кырсыктан сактануунун бир жолу бар. Жок дегенде 5 мал намазга бара албаса дагы эртең мененки багымдат намазына, кечки куфтан намазына жок дегенде бул минимум. Мечитке жамаат менен барып намаз окуу дейт. Ушул эки таңкы кечки намазга каттуу аракет кылып мечитке келген адамдын жашоосунда береке болот, иши жүрүшөт, жүрөгү тынч болот, ал адамды Кудай Таалам фитна фасаттап коет, бузукчулуктан сактап коет. Көрдүңүзбү? Аллахым сактасын. Ошон үчүн мечитке жүрөгү байланган деген сөз акыйкатка, таза нерсеге жүрөгү байланган деген сөз. Кудай Таалам жакшылыгын берсин эми. Анан мечитке келген жаш балдарды биз опузалап урушпаш керек. Раматылык чуба устазыбыз кабыры нурга бөлөнсүн, бейиши болсун, дайыма айтат эле, жаш балдарды тыйбагыла деп. Аларды бул жерден тыйсак, Кудай сактасын, эртең жаман жайлардан көрүп калышыбыз толук ыктымал. Мечитке келсин, ойносун. Бир акырын адебин айтабыз, башка кылабыз, бирок ушул нерселерди көрсүн. Сабак алганды, карыялардын нускалы кебин уксун. Ошон үчүн аталар биздин мойнубузда жоопкерчилиги чоң. Жайкы мезгилдерде балабызга убакыт бөлүп, айылдагы аталарыбыздын нускалуу кебин угузууга, алардын кызматын кылууга сөзсүз алып барып турушубуз керек. Майдаланып кетебиз антпесек. Бул ошол үчүнчү адам, мечитке жүрөгү байланган адам дейт. Төртүнчү адам ворожулан, эки адам дейт. Кандай эки адам? Тахабба филла, Кудай үчүн дос болгондор дейт. Соода сатык маселеси азыр бизде. Соода сатык көбөйүп атат. Соода сатыкта эки адам бизнесте шерик болуп иштесе, хадис кутсый бар, мындай дейт. Эки адам соода сатып бир маанилүү ишти баштай турган болсо, бизнести ача турган болсо, же бир маанилүү ишти, ниеттеринде бири-бирин сатып кетпейм, ушул жерден чындап адал мээнет менен үй бүлөмдү багам деп ниеттери туз болсо, ана салису шарикайн дейт Алла Таала. Эки шериктин үчүнчүсү менмин дейт. Аларды ар кандай кыйынчылыктан сактайм, ишине береке берем. Аларды жаман көздөн, жаман сөздөн өзүм сактайм. Алар пейилин гана түздөп ниетин оңдосын дейт. Маселе пейилде экен да. Кой муну убактылуу пайдаланып турайын, тааныш билиш бар кезде, кийин сатып кетем. Ушу үйрөнгөнчө эле. Караңыз, биз ниеттен кетет экенбиз да, пенде баласы. Ошого могул жерде төртүнчү айтылып аткан нерсе, рожулани тахабба филла, Кудай үчүн баш кошкондор, Кудай үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. Кудай үчүн жакшы көргөндөргө устаздарыбыз айтат, ушу мечитке келип ушу отурабыз да. Мен азыр акча берип сиздерди чакырып аткан жокмун го. Же сиз акча үчүн менден коркуп келип аткан жоксуз го. Кудай үчүн келип атасыз. Демек бул Кудай үчүн бири-бирин жакшы көргөн сүйүүсүнүн белгиси. Ошол Кудайдан үмүт этебиз, кыяматта 7 адамдын бирин ушинтип кире тургандай бололу деп. Амин. Демек эки адам Кудай үчүн дос болуп бири-бирин жакшы көрөт дейт. Иштема ала залика, Кудай үчүн бири-бирин жакшы көрүп баш кошуп чогулушат, ва тафаррак алей, Кудай үчүн кайра бири-бирине эмнетет дейт, ажырайт дейт. Реалдуу жашоого байлайлычы, мунун мисалдары кандай? Кантип бири-бирин жакшы көрөт? Оштон бир кишини таанышып калдым, мен кайын журтум Оштон да, өзүм Көлдөнмүн. Барып калып сүйлөшүп калып, аябай интеллигент жакшы киши экен, сүйлөшүп отуруп, аябай бир көрүнгөсү бийик адам экен. Айтат, ушундай жакшы мамлекетибизге салым кошкон атабыз дейт. Жана миграция маселеси бар го. Ушундай буюрса мамлекеттин законуна башыйып, жакшынакай ушундай бир тил курстарын ачкан атабыз дейт. Ал тил курсунда даават бөлүмүндө ачып коебуз дейт. Даават, намаз, иман, жакшы нерселер болот. Ошо биргеликте ал мисалы Германияга мисалы немец тилин үйрөтөбүз, англис тилин үйрөтөбүз. Анан ошол жерде диплом берилет. Анан аны ачыктан алып, ошо мисалы Германияга барып келишимди түзөбүз. Келишим түзгөндө бул тили даяр. Сантехник болуп иштей турган болсо, ашча нерсенин кереги жок. Сантехникага тиешелүү бүт тилдерди окуп билет, мамлекет менен макулдашып иш бүтүшөт. Бул түз барат, тилин билет, иштейт, жакшынакай маяна менен контракт менен кайтып келип, тез арада сапаттуу жумуш иштеп келет, берекелүү дейт. Кудай үчүн баш кошуу деген ушул элдин көрөнгөсүн ойлоп атат да бул. Бул эми жөнөкөй мисал бизнес жаатындагы. Жөнөкөй мисал, элинин камын көрүү, Кудай үчүн баш кошуу деген маселе. Бирөөнү жакшы көрүп жашай берсе, Кудайым жакшылыгын берет. Кудайым сөзсүз жакшылыгын берет. Периштелер айтат, бирөөгө жакшы ниеттүү болгон адамга сенин да ишиң оңосун деп периштелер дуа кылып турат. Бирөөгө кара санатайлык кылып, котур ташын койнунда катып, коял болбосун десе, ошончолук мунун иши жүрүшпөй калат.
Анан кийин молдеке издеп эле барат, жолум ачылбай атат, молдеке бир окутуп койгон окшойт. Эч ким окуткан эмес сизде. Сизде ошо пейилиңиз бузуп атат сизде. 1000 дүйнөнүн молдосын чогултуп дем салдырсаңыз да ишиңиз жүрүшпөйт сиздин. Неге? Анткени сиз жүрөгүңүздө кара ниет болуп атпайбы таксырым? Сиз өзүңүз оңолбой атпайсызбы? Бул жин шайтан, биз өзү азыркы заманда жин шайтан да күчтүү болуп кеткенбиз да биз азыр. Алар талаада эле жүрөт. Шайтан баласы менен кетип атыптыр да айтат экен да. Азыр карап турму 200 менен кетип атат, өлүп калып бизди күнөөлөйт дейт экен да. Шайтан деле кийлигише турган жерде кийлигишет, башка жерде адам нарцист дагы бар да. Ошон үчүн пейилди оңдой берели, иншалла баардыгы болот. Пейилди оңдоп, Кудай үчүн ниетин түзүп дос болгондор, бул Кудай Таала ишин оңой турган адамдар дейт кыяматта. Достуктун акыреттеги пайдасы шунчалык экен, акыреттик дос. Жана кыргыздын тарыхында ушундай сөз бар. Чечендер бар го, кургак чечен, жөө чечен, анан даанышман чечен деп бөлүшөт. Достор да ошондой бөлүнүшөт. Жалган дос. Билип коюңуздар, кээ бир достор сиздин аяныңыздын сулуулугу үчүн эле дос болот. Бул акыйкат ошондой. Этият болуш керек. Ким мага эмне үчүн дос болуп атат деп караш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-мар'у ала дини халили." Адам дининин досунда болот дейт. "Фалянзур ахадукум иля ман юхалил." Ким менен дос болуп, кимди дос күтүп атканына карап койсун дейт. Мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа айтат: "Карасын деген сөз дос күтүүдөн алдын аны бир-эки жолу сынасын" дейт. Сынасын дегенде жаман маанид эмес. Бул туруктуулук болобу, эртең менен сатып кетпейби деп дос күтүү маданияты чоң болот экен да. Кээ бир достор акыйкат жашоо ушундай ачуу болот, аяныңыздын сулуулугу үчүн эле дос болуп кетет. Ушул кокус бир болсо өлүп калса, диге тийишип арам кыш барып жошуну алып алсам деп. Кээ бир достор сиздин аброюңуз үчүн, кээ бирөө байлык үчүн дос болот. Акырет үчүн достук ушундай болот, сиздин катаңызды акырын эл көзүнөн обочолоп айтып берет. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деген сөз ошондон калган. Достуктун пайдасы бул дүйнө менен бүтпөйт экен. Акыретте бир адамга сооп жетишпей туруп атасына барат. Ата жарты сооп жетишпей атат, бейишке кире албай атам. Кандай кылам? Балам кечирип кой, мен өзүмө сооп жетишпей атат. Аялына, дигине баарына барат. Сөздүн кыскасы. Бирок ошондо эң жакын дос аны куткарып кетет. Досум болуп тур, менде болбосо болбосун, сенде болсун деп берет. Акыреттик дос. Экөөнү тең Кудай Таалам шапаат мээримде экөөнү тең бейишке киргизет. Көрдүңүзбү? Демек достук каякта? Бул 4-нчү түрдөгү адам экен. 5-нчи түрдөгү Кудайдын сыйына татыктуу боло турган адам ва рожулун даату имраатун. Бир аял аны арам мамилеге, алажып таттоого, зинага чакырат дейт. Зина Кыргызстанда аябай көбөйүп баратыптыр. Мурда айыл жери ыймандуу эле, азыр тескеринче шаар ыймандуу болуп айыл жери бузулуп бара жатат да. Мигрант менен Россияга башка жакка кеткен, ошол дос болбосо, аяшы деп коебуз деме. Тияка кеткен досу, аяштары менен ойноп жүргөн жаштар аябай көбөйүп кетиптир да. Бул ачуучундук. Кудайдан коркуш керек. Зина карыз, сен ага акча төлөп, канча акчаны сарптап барып атасың, эртең сиздин үй бүлөңүздөн бирөөнү бекер эле бирөө пайдаланып кетет. Сиз акча менен кыжаалап болуп, бекер бирөө пайдаланып кетет. Кудай сактасын. Токтотуш керек. Канчалык бирөөнүн намысын сактасаңыз, Кудай сиздин намысын сактайт. Биз эле пайдаланып бүтүп кетпейбиз. Эртең биздин урпагыбыз бар, кыздарыбыз бар. Ошолорду ойлоп иш кылыш керек да. Бир кызды намысынан ажыратып бузуп атасызбы? Кудай сактасын, айтпай эле койчу, бузулбай эле койсун. Эртең сизге жамандык келип калбасын дегеним да. Демек 5-нчи түрдөгү нерсе бир ушундай аял келип чакырат дейт жаман мамилеге. Азыр ушундайлар көбөйүп тур. Аял затына сабак өтүп атабыз да. Мен ушундай күйөөдөн чыкканмын, же күйөөм өлүп калган, же күйөөмдү чанып кеткем, жумушум жакшы, мага бир күйөө эле болуп берсе болду дегендер көбөйүп тур да аялдардан дагы. Мага эч нерсе кереги жок мындай. Орой сөз менен айтканда ар кандай чөйрө отурабыз, адеп кагаз короп айтайын, ошол күйөө ордуна жарап берсе деген сөз да, түшүнүңүздөр. Болду, башка накысы кереги жок. Мен анын кайын журтуна барып келин болуп кызмат кылбайм. Жок, андай болбойт. Нике оюнчук эмес, футболдук топ эмес. Намаз менен ойнобойсуз го, нике менен да ойной албайсыз. Анткени никени да түзүп берген Алла Таала. Үйлөнгөндө мойнунда ала турган акы, мойнундагы милдет бирге болуш керек никеде. Келин келиндин кылыш керек. Күйөө күйөөлүгүн кылыш керек мойнуна алгандан кийин. Тийип кетем деген болбойт. Ал күкүк ата, күкүк эне болуп калат. Аны менен жашоо кечирбейт. Анда малдан айырма жок болуп калат. Эмнеге социология илими, тарыхка, географияга көз чаптырбайлыбы? Эмнеге өнүккөн коомдор жок болуп кеткен? Сицилия убагындагы башкалар, Рим империясы эмнеге жок болуп кеткен? Ушул маселе. Никени сактаган эмес булар. Никени сактоо айбанча мамиле боло берген, жок болгон. Помпея шаары. Википедиядан карасаңыз болот. Италия тарапта Помпея деген шаар бар. Шунчалык бузукулук даражага жеткен,
Эркек эркек менен жагандай гей деп коет, лесбиянс эркек эркек менен. Балдарынын көзүнчө ошондой. Бир жумушка чыгуудан алдын эртең менен көчөдө бири-бири менен жатып анан жумушка барган да. Шунчалык бузукушулукка жеткен, Алла таалам жана жанар тоо дейт го, вулкан менен бардыгын жок кылган, азыркы күнгө чейин алардын өлүктөрү сакталып турат. Помпеодо ошол боюнча лава келип каптаганда ошол боюнча жатып жок болгон булар. Кудай эмне үчүн сактап койду алардын сөлөкөтүн? Акылыңарды ойготкула. Бул бир кумарыңар деп айбан болуп кетпегиле. Кумарды дагы адал жол менен өтөгүлө. Аялыңар менен деген маселе да бул дагы. Ошон үчүн жанагынтип ойлобосун да. Эки тараптан, эркектер дагы, аялдар дагы. Эркектер да шулун болуп кеткен. Бир аз эле байып калса, бир элинин жеринин камын ойлобойт. Өзүнүн тиги эки сандын ортосундагы нерсени ойлоп калганда, катындан катындалып, аны дагы пайдаланып жаш кыздарды алат. Бираз элге салым кошсок болбойбу? Бираз курманчылыгыбызды жеңип нафсибизди. Же алсаңыз акырына чейин албайсызбы, эртең таштап кетип төшөк жаңырта бербей. Исламдан биз Союздан быйыл эгемендүүлүк 31 жыл деп сүйүнүп атабыз. Эки эле нерсени үйрөнүп турбуз да биз мусулманчылыктан. Көп аял алууну, аялдар күйөөсүнөн талак суроону. Ислам ал эмес да. Такыр болбой калса, аялың оорукчан болуп, бечел болуп, акыңды бере албай калса, сен өтө эле шахваттуу болуп, үйлөнбөсөң дагы, көчөгө чыгып көзүң кызарып кете турган болсо, ар бир аял отурган жерди жыттагыла эле. Ошондой учурда анан уруксат анда. Анан ал үчүн башка оңой маселе эмес. Демек, 5-чи нерсе, аял киши аны келип чакырса дейт. Кандай аял болгондо да шайтандай болгон ушундай аял дейт. Чубак устазды тамашалап күлдү эле го. Мен муфти болгондо ар бир муфтияттагыларга камера койгула деп айттырганмын. Анткени мен өзүм жакшы билем. Шундай депутат аялдар башкалар кирет, анын атыры $1000 атыр дейт. Бир атырдын жытына мас болуп каласың да, каяка баратканыңды билбей. Ушундай аял чакырат да азыр муну. Кандай аял десе, зату мансыбин, даражасы жогору дейт. Мансап дейт го, бизге ошондон кирген. Мансаптуу дейт. Бул мансап кызыктырат. Мансап шунчалык көз бойойт экен, бети сулуу болбосо да мансап аны сулуу кылып көрсөтүп коет. Азыр ушундай эркектер көбөйдү. Мурда ошол кыз күйөөгө карап турмушка чыгат эле го, муну ата тегине башка. Азыр кызга карап үйлөнө турган эркектер көп. Жаным кыйналбасын, өңү түсү болбосо койсун, жашы чоң болсо боло берсин, айтор байга турмушка чыксам болду деп. Багылым эркектер көбөйүп кетти да. Болбойт аны менен ал маселе. Көпкө бара албай калабыз, бечелденип кетебиз. Демек, мансаптуу дейт. Анан экинчиси ва жамалин, өтө көркөм, келишимдүү көркөм, сулуулук ээс аял аны чакырат дейт. Кел, жаман ишке барабыз деп. Ошондо факол айтат: "Инни ахафулло", мен Кудайдан коркомун деп айтат. Чубак устазыбыздан ушул суроо суралган. Кайненеси күйөө баласы менен жатып алган. Бул жашоошунда биз астагфирулла дейбиз, бирок жашоодо бар экен да бул. Жашоодо бар экен. Анан мен бир ката иш кылдым, кийин кандай кылам деп. Ушундай дагы аялдар жок эмес. Ушундай дагы эркектер жок эмес да. Бирибизди тыйышыбыз керек. Өлкө катары өнүгө албай калабыз, оорусурко көбөйөт. Ошондо мен Кудайдан коркомун деп айтат дейт. Кудайдан коркомун деп айтат деген өзүнүн кумарын, нафсин тизгиндей билген адам деген сөз да, бул Кудай сактасын. Кудай сактасын. Кыямат качан болот билесизби? Бир жооп бар. Кыямат качан болот? Өзүнүн кыяматты эртелетпейли, кыямат тараза, Кудайым бул аламга бекиткен тараза тетири болуп калганда. Бул дегени кандай? Сиздер түшүнбөй калдыңыздар. Эркектер багылма болуп, аялдар багып калган заманда деген сөз. Тараза кандай коюлган? Ар-rijālu qawwamūna 'alan-nisā. Эркектер багыш керек. Жоопкерчиликтүү болуш керек. Эркек көчөгө чыгып эртеден кечке бирөөнүн чубак устаз айткандай туалетин казып иштесе да, одон айтканда, аябай ошондой иштесе да, аялы ханышадай, балдары ханышадай, ханзададай өмүр сүрүш керек. Эркек биз жоопкерчиликти унутуп кеттик. Халыгул олиялар нырсаптары бар эле. Эси кетер элдин дейт, катындары базарга чыгып кетет деп айтат да. Ырсагын азыр жаттаган элем, эсимен чыгып кетти. Мааниси ошондой. Демек, кыямат боло турган нерсе тараза өзгөрүп кетет, багылма, анан күкүк аталар көбөйүп кетет. Өз аялын Россияга жөнөтүп, өзү балдары менен ойнош күтүп башка кылып. Аялдын тапканында береке барбы? Айла жок, жанын иштеп салып жүрөт. Сиз кандай эркектик намыс кайда калды? Оң кол эркектер, эркекте жоопкерчилик, намыс болуш керек, аялда уят менен ыйба болуш керек. Ушул 4 нерсе ордуна коюлганда бардыгы жакшы болот иншалла. Кайра кайталап айтайын, эркек бизде жоопкерчилик, анан экинчиси ар намыс. Анан аял затта уяттуу болуш керек. Аялды байлык башка сактабайт, аялды ар намыс сактайт жаман иштен. Анан ыйба деген мындай жупунучулук, аялдык назиктик болуш керек. Ошол 5-6 түрдөгү адам ушул болуп атат дейт, Кудай сактасын. Ошондой кызыктырган аял келип чакырганда кой мен Кудайдан корком деп айтат дейт. Кудай сактасын да, Кудай сактасын. Ар бирибизде нафси бар, оңой эмес.
бирок ошол аракет кылышыбыз керек экен. 7-нчи түрдөгү адам орожулун тасаддака би садакатин, бир адам садака чыгарат дейт. Кайрымдуулук кылып зекетин чыгарат, садакасын чыгарат. Бирок ошол садакасыны берген жардамын, көмөгүнү фахфага жашыруун кылат дейт. Мактанбайт. Азыр хайповщиктердин заманы болуп кетти да. Бир ишти кылса деле интернетке чыгарып мактанып, адамдар билиши шарт эмес, Кудайым билсе болду. Биз ким үчүн жасап атабыз? Адамдар соопту береби, кыяматта айтат. Бирөөнү алып келет экен, эмне кылдың, ушундай кылдым. Жок, сен адамдар үчүн кылгансың, адамдардан соопту алып ал дейт. Адамдар бере албайт ал күндө. Ал күндө эмес, бүгүнкү күндө бере албашы мүмкүн. Ошон үчүн Кудай үчүн кыла берели. Фахфага Кудай үчүн ниетин түздөп берген садака дейт. Канчалык деңгээлде ниетин түздөйт? Хатта ла та'ламу шималуху ла та'ламу. Араб тилин билгендер үчүн бул та'лама деп окубайсыз. Та'ламу деп окуйсуз бул жерде. Хатта ла та'ламу шималуху, шунчалык деңгээлде жашыруун берет дейт. Ма тунфиqu яминуху. Оң колу берген садаганы сол колу билбейт дейт. Өтмө маани. Бул деген шунчалык жашыруун кылат деген сөз. Жашыруун кылып жүргөн адамдар бар эл үчүн. Шундай жакшы адамдар бар. Аллах таала ошолорго берекесин берсин. Садака маселеси демекчи, аалымдар мынтип айтат. Ханафи мазхаб бар го бизде. Ханафи мазхабта эреже бар. Ла рия фил фарида. Фарз иште рия жок дейт. Рия деген жана коркунуч, эл көрсүн, эл мактап койсун деген коркунуч болот. Зекетти берип атканда ачыктап берген жакшы экен. Зекет фарз да, андан коркунуч жок экен. Неге башка адамдарда байлыгынан зекет берип муктаждарга бериш үчүн. Бирок садака бул нафил. Нафилде колдон келишинче жашыруун берген жакшы экен. Жашыруун берген жакшы. Эмне үчүн? Бул жерде берип аткан адам эмес, алып аткан адамдын кадыр баркы бетинин суусу төгүлүп калбоо үчүн. Көрдүңүзбү? Канчалык адептүүлүк. Анан бул жерде бир нерсеге токтолобуз биз. Садака дегенде мына ушул китептин автору бизде Абдулла Сиражуддин да, устазыбыз. Ушу китептин ээси да Абдулла Сиражуддин аль-Хусейни болот. Дуа туурасында жазган, садаканы бизге сонун түшүндүрүп берген. Эми мен кыргызча айтып кете берейин. Садака эки түрлүү болот дейт. Адамдын чыгарган садакасы. Биринчиси факат такуну малиятан дейт. Жана биз садака дегенде малы менен, акчасы менен бирөөгө байлыгы менен бөлүшүп жардам берген садака дейбиз го. Садака дегенде негизи биринчи көзгө тутула турган маани ушул дейт. Бирок садаканын экинчи түрү бар дейт. Көңүл буруп коюш керек бул. Илим деген деңиз экен да бул. Садаканын экинчи түрү бар, ал кайсы? Экинчи түрү өзү экиге бөлүнөт дейт. Биринчиси, адам Аллах Таала жараткан калайык калкка боор оруп, мээрим төгүп жакшылык кылуу, бул садаканын экинчи түрү болот дейт. Адамдарга боор оруп жардам берүү. Жок дегенде жылуу сөз менен айтып коюу. Жок дегенде мисалы ар кандай жашоо болот. Бирөө карыздар болуп кетет, бирөө мындай болуп калат. Ошондо эң жок дегенде жардам бере албаса келип, бир тууганын баары жакшы болот. Чөкпө деп бир даалысын таптап жакшы сөз айтып койсо, бул $1 миллион акчасы чыгарган сыяктуу садака берген соолун алат да. Жөн эле дем берип коюу. Биз ошондон да ошондой пейлибиз тарып калды. Жакшы сөздү айткыбыз келбей атат да, ичибиз тарып. Андан эч нерсе кемебейт. Адамдарга жакшылык кылуу же адамдардын башына келе турган зыяндыкты сактоо, жүрөктөрүнө сүйүнүч тартуулоо дейт. Хадисте мындай деп келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сахих хадис бул. Табассумука фи вачхи ахика садака. Бир тууганыңыздын жүзүнө жылмайып карап коюш бул садака дейт. Эми баягы студент болуп сыртта көбүрөөк жүрүп каласыз да. Туркияга келгенге чейин адамдардын азыр кичине жакшы өзгөрүп калыптыр бирок. Мурда ошондой эле. Туркияга келгенге чейин адамдар аэропортто иштегендер башталар жүзү жылмайыңкы болот. Туркияда башталат анан кабактарга кар жаап. Адамдар карасаң эмет баягы кыргыздарда аябай сагынып каласың да өзүңдүн өлкөңдө адамдарды. Калпак кийип калган чуркап барып сүйүнүп саламдашсаң, тааныйсыңбы дегендей карап кетет да. Ошол пейилди бир аз оңдошубуз керек. Бир аз мындай катый бербей, кичине жумшак болуш керек. Кыргыздын менен ошо катуу болгондо эле жакшы, бирок өтө катуу болуп кеткен болбойт экен да. Бир аз кичине ийилип койгонду үйрөнүш керек. Жолдо кичине машинеге жол бергенди үйрөнүп коюш керек. Анан экинчи тарап мыкты машина айдаса деле жол бузганга уруксат берилген эмес ага. Бизде ошондой нерсени байкап калдым да. Бизде азыр кайсы Камринин жаңы түрү чыкты го Кыргызстанга. Тесла келип атат, Илон Маск. Тесла айдап алса дүйнөнүн машинасын айдап алгандай жүрөт экен да, эрежени бузуп. Эч ким укук берген эмес сизге. Согуш болуп аткан жерден өлүп аткан адамдардын саныны оору себептен өлүп аткан санына караганда биздин Кыргызстанда акыркы жылдын маалыматында мына агайыбыз отурат. Бул кишилер жакшы билет. 1800 канча деди, өткөн адистер айтты. Башта 2000ге чукул адамдар жол кырсыгынан өлүп кетишиптир. Анда демек биз ооруга беркинден эмес, ошол окуш керек, ошол жол берип кичине ийкемдүүлүктү үйрөнүш керек экен да. Шарият нормативинде, шариятта айтылган белги коюлган го. Ошол белги адилеттүү коюлса, мисалы 120-200дөн өтпө десе, бирөө өтүп айдаса, ал адам суетсеп, өзүн бычактап, кол салып, муунуп өлүп калгандай күнөөкөр болот. Бир аз бул ийкемдүү болушубуз керек да. Кичине жол беришет. 5 мүнөт шашып барасыз,
Ушунчалык каяка шашып барат экен, бейтапканага барабы десеңиз, шашып барып кафеге бирөөнү ушактап отурган болот да. Бир тууганын бир сактап калыш үчүн шашса бир жөн экен, эми адам кечип түшүнөсүң. Шашып барып тамеки чегип арак ичип бирөө менен ушактап отурат да бирөөнү. Сен ошон үчүн адамдардын өмүрүн кыйып атасыңбы демек шашып. Бир аз шашпай айдайлы, бир аз ийкемдүү болуп, жол бошотуп, сыйлап коюп, чыгып кетиң. Бизде ошондой да, матиздерди кичине уруксат берип коюп анча-мынча келип калган матиздерди. Бир аз сүйкөнүп кирип кетиш керек болот да алар дагы. Ошо бир аз ийкемдүү болушубуз керек. Садаканын экинчи түрү бир тууганын жүзүнө карап, күлүп коюп, жылмайып койгонуңуз өзүнчө ошондой дейт. Чын да. Анан адамдарды даават кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу мунун өзү садака дейт. Мына даават иши. Дааватчыларды жаман көрбөш керек. Секетин кетейин деп чекесинен өбүш керек. Акы албай атса сизден. Кудай үчүн адам ушундай дааваттын башы ушундай болгон, нарын парында каршыга жем болуп кеткен дааватчылар бар, билесизби? Ошо колхоздо жашагандарга дин жеткирейин деп байкуштар белчесинен карга малынып, өзүнүн герт башын кечип дин жеткирген адамдар бар да. Анан бүгүн эле окуп чогуп калып, бир аз намазды минтип окуп калып, алар жаман карап калбаш керек. Булар байкуштар, булар жакшы адамдар. Чекине өбүш керек. Ар бир адамдын кемчилиги болот. Аны алымдар келип акырын түшүндүрүп коюш керек болот. Адептүүлүк менен. Адамдарды дааватка чакыруу өзү садака дейт. Адам адашып жүрсө жолдон колунан кармап, могул жерге баргын деп жол көрсөтүп коюу садака дейт. Бир ирет ошо 2 жыл мурун Вефа центрге кирип калдым, анда эми студент дагы жакшыраак элем да. Анан аябай ичим кыйнап калыптыр, ажыраткана каякта десем, кыргыз эле же, жооп берип койсо болот, бирок айтып атат да, менин чекеме справочница деп жазып коюптурбу дейт. Мен өзүм да билбей калыпмын, бияктын менталитетинчи, жакшы эметти, менде да күнөө бар. Жооп берип койсоңуз, жооп берип койсок, мен өзүм да айтайынчы, бир жерим кемип калабы? Бир аз адашкан адамга жол көрсөтүп коюу жакшы нерсе. Ошон үчүн мына бизге Кыргызстанга туристтер келип атат. Бир аз ошолор менен адепти кармап, бир аз өзүбүздүн адептүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Кыргызстан деген жер бар экен, анда бир канча улут ынтымакта жашайт экен. Булар меймандос келет экен деп жакшы жагыбыздан таанып кетсин да бизде. Адашып атабы айтып коюш керек болот. Адамды ошондой дейт. Экинчиси жолдо жаткан зыянды, ташты, тикенди, башканы ошолорду тазалап кой, мунун өзү садака болот дейт. Ушуга окшогон көп нерселер келип атат. Көрдүңүзбү, айтайын дегеним, садака бай адамдарга эле тиешелүү касиет эмес экен дегим келип атат да. Колунда жок адам дагы Кудай үчүн жакшы иштерди кылып, садаканын соогун алса, иншалла садаканын соогуна эргешет деген маселе келип атат. Хадистин акыркы 7-чиси калды. 7-чи кыяматта Кудайдын мээримине эргешкен адам дейт. Рожулун закараллаху халиян, жалгыз обочолонуп отурганда үйүнүн бир бурчунда Кудайды эстеп ыйлайт дейт, көз жашынан салаалап жашагат дейт. Тасауф деген илим бар, адеп ахлак. Узла деп коет. Жок дегенде аптасында бир ирет, өмүрүндө бир ирет, бир айда бир ирет, жок дегенде аптасына бир ирет, бөлмөгө отуруп, адам ой жүгүртүш керек, пикир калчап. Ушун жөн эле бир отуруп, эшикти жаап алып ойлонуш керек. Мен бул ааламга эмне үчүн келдим? Мен кандай адаммын? Мен кандай атамын? Мен кандай баламын? Өлкөм эмне иш кылдым деп кичине ой жүгүртүп көрүңүз, баардык эшиктер ачылат иншалла, жооп чыгат. Пайдасы аябай чоң көп болот мунукка. Ошону айтып атат. Жалгыз обочолонуп отуруп бул ой жүгүртөт, Кудайды эстейт, анан пендесин да иштейт. Ата-энеге көптөн бери зыярат кыла элек, ата-энесинин акыбалын сурай элек. Диякта бир тууган сиңдиси ажырашып жүрөт, барып көңүлүн сураган жок. Өзүнүн кемчигин билип, өзүнүн ким экендигин билгенде, анан көзүнөн жаш сала алабагат. Ошондой Кудайдан коркуп ыйлаган көз жашты Кудайым тозокко киргизбейт, бейиштик кылат деп атат. Кыргыздар анча-мынча элдин астында ыйлай албайбыз, туура арабтарга башкалар окшоп. Жок дегенде эч ким көрбөй атканда комнатада ыйлап алыш керек экен да. Бир аз жеңилдеп да калабыз иншалла. Азыр суроо жоопко кезек берели, намаздын убагы жакындап калыптыр. Мына көрдүңүзбү, бүгүнкү сабакта бир хадистин шашып атып дагы бүтүрдүк да. Бул канча сөз бар мында. Айтайын дегеним, суроо илимде Кудайдын сыйына кыяматта ушу 7 түрлүү адамдар эле болобу? Жок. Аалымдар бүт хадисти тегеректеп отуруп 70 сыпатка жеткизишкен. Жакшылыктын эшиги көп. Айтабыз, Алла Таала бейишке алып бара турган 99 жолду койгон, тозок алып бара турган бир жолду койгон. Жок деп 99 эшикти жаап бир жолго алып баарыбыз шашып атабыз да. Мисалы кандай? Жанагы жерде айтылгандай, бирөөгө жардам берип коюу, бирөөнү угуп коюу, ата-энесине жакшы мамиле кылуу. Булардын баары кыяматта жанагы Кудайым түзүп берген дасторкондо сый көпүрөдө болот деген сөз. 70ге жакын адамдар. Ата-энесине жакшылык кылган, жол салган адамдар. Азыр эми суроо жоопко кезек берели. Кудай Таала эки дүйнө жакшылыгын баарыбызга берген болсун. Анан иншалла ушу 7 түрлүү адамдардын катарына киришке Кудай бизге топук берген болсун.